Салам достор, бул видео сагда биз таблицаны форматтоо темасына токтолобуз. Бул жерде бир канча даяр таблицаларды алдым. Ошол таблицаларга форматтоонун ар түрдүү параметрлери боюнча өзгөртүү киргизебиз. Алгач демек таблицаны форматтоого аныктама берип алалы. Таблицаны форматтоо бул ошо таблицанын сырткы көрүнүшүн өзгөртүү болуп эсептелет. Негизги максаты бул ошол таблицанын ичинде жайгашкан маалыматтардын ичинде маанилүү делген областка көңүлдү бурдуруу жана окууга жана түшүнүүгө ыңгайлуу абалга келтирүү болуп эсептелет. Таблицаны биз түзгөндө билебиз, бул жерде эки жаңы вкладка ачыларын, бул жерде конструктор таблиц жана макет вкладкасы. Эми таблицаны форматтоого тиешелүү болгон командалар негизинен конструктор таблиц вкладкасында жайгашкан. Демек биз бүгүн негизинен конструктор таблиц вкладкасы менен иштейбиз. Эми келебиз форматтоону кандай жолдор аркылуу жүргүзсөк болот. Биринчиден эле бул таблицага стиль кабыл алуу аркылуу, бул жерде даяр стилдер бар жана ошондой эле биз өзүбүз каалаган стилди да жаратуу мүмкүнчүлүгү бар. Азыр мында кийинки кадамдарда карайбыз. Андан сырткары бул таблицанын кайсы бир областына, ячейкасына же болбосо ячейкалардын көптүгүнө кандайдыр бир түс берип аркылуу бөлүп көрсөтүү жана ошондой эле стилдер, границалардын стилдери бар бул жерде жана ошол стилдердин түрлөрүн бул жерден тандап алуу мүмкүнчүлүгүбүз бар жана ошол жалпы таблицага границаларды берүү бул жерде варианттары бар. Башкы бөлүктө болсо бул параметр стили таблица, ошол берген стилибиздеги бул жерде бир канча параметрлер аркылуу өзгөртүү киргизүү мүмкүнчүлүктөрү дагы бар. Эми биринчи таблицага биз даяр стилдерди кабыл алуу менен форматтоо жүргүзөлү. Бул жерде каалаган бир стилди тандап алалы. Бул жерде стилди кабыл алганыбызда, демек ошол стилге биз параметр стили таблица аркылуу дагы өзгөртүү киргизе алабыз. Мисалы строка заголовка галочканы алган учурубузда бул жерде таблицадагы өйдөдөгү строка заголовкага берилген түс алынып салынат. Койгон учурубузда кайра ордуна коюлат. Строка итогов деген бул галочка койгон учурубузда бул таблицанын акыркы строкасын, бул строка итогов деп эсептеп, ошол строкада жайгашкан маалыматтарды полужирный шрифтке өзгөртөт. Чередующиеся строки бул жерде учурда байкаган болсоңор, биринчи, үчүнчү болуп через строкалардын түсү ар түрдүү болуп турат. Эгерде алып салган учурубузда бул сплошной эле момундай бир түс берилет. Первый столбец биздин учурда бул биринчи столбецтеги маанилер полужирный шрифт менен берилип турат. Аны отменять этиш үчүн болгону галочканы алып коюубуз жетиштүү. Последний столбецке галочка койгон учурубузда, демек бул жерде дагы ошол акыркы столбецтеги маанилер полужирный шрифтке өзгөрөт. И чередующиеся столбцы, бул жерде давайте могу чередующиеся строкини алып турабыз. Бул команданы байкаш үчүн могу галочканы алып туралы. Моундай түрдө через столбецтер ар түрдүү түс менен өзгөрөт. Демек бул 6 параметр түшүнүктүү болду. Демек ошол параметрлер аркылуу өзгөртүү киргизсек болот. Андан сырткары кабыл алынган стилге бул жерде границалар боюнча да өзгөртүү киргизсек болот. Общая таблицаны белгилеп алабыз. Андан кийин демек конструктор вкладкасында алгач тибин тандап алып, бул жерден границанын түрүн, андан кийин биз границаларды моундай түрдө берсек болот. Бул демек даяр стилдерди кабыл алуу боюнча болду. Кааласаңар могул жерде өйдөдөгү границаны дагы баарын границага алып коелу, заголовканы. Бул түшүнүктүү болду. Эми экинчи таблицага келели. Экинчи таблицада биз өзүбүз жаңы стиль иштеп чыгалы. Мында демек бул жерде ылдыйда изменить стиль таблицы, кайсы бир стилин кабыл алып, аны изменять этсеңер да болот, өзгөртсөңөр болот. Жана ошондой эле создать стиль таблицы деп өзүңөр түзсөңөр да болот. Диалогдук терезе ачылат. Ушул жерде биз баардык иш аракетти жүргүзөбүз. Бул имясын, бул ошо стилибиздин аты кандай болот? Давайте мен моундай түрдө эле ат койдум. Силер каалаган атты берсеңер болот бул жерде. Андан кийин келебиз. Стилде бул таблицага берип атабыз. Андан кийин применить форматирование к. Бул жерде вся таблица, алгач баардык таблицага берип алалы. Андан кийин ар бир ошо таблицанын бөлүгүнө беребиз. Мында шрифт Times New Roman болсун, баардык шрифтке 12 болсун размер. Андан сырткары
бул жерде ошол границанын түрү, мисалы границанын түрү мен могул болсун деп тандасам, андан кийин ошол границанын түрүгө жараша размери да. Андан сырткары бул жерде түсүн тандайбыз. Давайте могул түс болсун. Андан кийин бардык границасы болушу керекпи же кайсы бир бөлүгү гана болуш керекпи? Бул жерден аны тандайбыз. Андан сырткары бул жерден ошо таблицанын ичиндеги темасынын түсүн тандайбыз. Давайте мындай түрдө түс тандайлы. Бул жалпы таблицага берилди. Эми таблицанын заголовкасына келели. Строга заголовка. Строга заголовкада дагы ошол кандай шрифт болушу керек. Давайте полужирный шрифт болсун. Андан сырткары ошол түсүн бересиңер. Давайте момундай бир көк түс болсун. И бул жерде түсүн бир аз өзгөртөм. Бир аз темныйраак түс берем. Эми демек биз стилибизге бардык керектүү болгон өзгөртүүлөрдү киргизгенибизден кийин мен бул жерде ушул боюнча калтырам. Силер каалагандай мисалы өзгөртсөңөр болот. Первый столбец, последний столбец, строка итогов боюнча бул жерде өзгөртүүлөрдү киргизүү бүтүндөй каралган. Мен ошол боюнча калтырам. Жана ошондой эле бул жерде ылдыйда эки тандоо бар, только в этом документе, жана ошондой эле в новых документах использующих этот шаблон деген эки тандоо бар. Эгерде ушул стилди башка документтерде да пайдаланууну пландасаңар, анда бул экинчи тандоону тандашыңар керек. Демек бардык кабыл алынган өзгөрүүлөр сакталыш үчүн окейди басам. Демек бизде кирген учурубузда пользовательский деп жаңы стиль бул жерде даяр болду. Тандаган учурубузда ошол стилде кабыл алынган бүтүндөй өзгөртүүлөр момундай түрдө кабыл алынды. Бул биз жаңы стилде иштеп чыктык. Түшүнүктүү болду. Эми келебиз 3-чү таблицага. 3-чү таблицада бул жерде негизинен заливка менен иштейли. Бул стилге тиешелүү болгон бардык эле командаларды карадык. Бул жерде мисалы өйдөдөгү бул строка заголовка болуп эсептелет. Строка заголовкага мүмкүн болушунча башка түс берели. Бөлүнүп тургудай болгон түс берели. Жана ошондой эле полужирный шрифтка алалы. Мында Ctrl+B-ни гана басып коюу жетиштүү. Жана ошондой эле ортодон түздөө боюнча дагы. Бул жерде макет вкладкасында бул выравнивание боюнча, ортодон түздөө боюнча маанилерди. Андан кийин кийинки башка таблицанын областындагы баарын белгилеп, булга дагы кандайдыр мондай бир түс берсек болот. Эми бул мисалы бул жерде кайсы бир ячейканы дагы маани башка маанилерден бөлүнүп турушу керек деп эсептейли. Мисалы могул ячейканы алалы. Ошо ячейкага именно граница боюнча берели. Мисалы стилдерди мисалы алгач тандап аласыңар. Андан кийин бул келгениңерде өзү момундай бир карандаш сыяктуу бир инструмент пайда болот. Ошол аркылуу эле каалаган ячейканы границасын чийип башка ячейкалардан бөлсөңөр болот. Бул карандашты отменять этиш үчүн болгону дагы бир жолу басып коюшуңар керек. Ошол раскраска границага же болбосо escape клавишасын басышыбыз керек. Андан сырткары бул жерде бул ячейкага түс берүү аркылуу дагы мисалы да момундай түрдө бул андан сырткары бул текстке дагы Ctrl+B-нин жардамы аркылуу полужирный шрифт берели. Мындай түрдө башка маанилерден бөлүнүп көрүнүп турат. Демек биз мисалы ушул жерде маанилүү делген маалымат болсо, таблицаны караганыбызда эле дароо эле көзүбүзгө ушул маани көрүнөт. Бул форматоонун негизги максаттарынын бири. Демек бул видео сабакта биз таблицаны форматтоого тиешелүү болгон бардык командалар жана ошондой эле параметрлер менен таанышып чыктык. Биз таблица менен иштегенде мүмкүн болушунча керектүү болгон областтарды форматтоо аркылуу иш алып барсак, анда ошол таблицанын ичиндеги маалыматтарды анализдөөдө бизге бир канча жеңилдиктер жаралат экен. Демек бул видео сабак силер үчүн түшүнүктүү жана ошондой эле пайдалуу болду деген ишеничтемин. Каналга катталууну да унутпайбыз. Кийинки сабактарда жолугушканча.